Саламатсыңар дагы бир жолу запись башталды. Биринчи Акылман лицейи тууралуу. Акылман лицей президентибиз Садыр Нуркожоевич өзү негиздеген лицей. Буларга көп акча королуп атат азыр бюджеттен. Кыргызстандын эң күчтүү окуучулары бул жерде окуп калат. Условиялар аябай жакшы. Тест болот. Азыр бешинчи классты бүтүрүп жатышпайбы? Ошолор тестке катышат жазында. Эми апрель айларында примерно. Бешинчи класстар ал бештен то есть бештен жетиге секиргендер 100% катышат. Ал алтыдан жетиге секиргендер ал азырынча белгисиз. Жаңы филиал ачылып калса катыша алышат. Анан Акылман лицейи боюнча биринчи экинчи турда ушул сабактардан суроо эмелер келет. Суроолор биринчи экинчи тур онлайн. Математика, логика, кыргыз тил, орус тил, тарых. Үчүнчү турда математика, логика, кыргыз тил, англис тил. Ушулар боюнча үчүнчү тур оффлайн тест болот. Баардык эми этаптан өтүш керек. То есть биринчи турдан өтүп, экинчи турдан өтпөй калып, анан үчүнчү турга катыша албайсыздар. То есть бир, эки, үч турдан тең өтсө, анан Акылман лицейинде окуса болот. Муну көбүңүздөр билесиздер деп ойлойм. Мен Акылман лицейинден келген же болбосо ошого окшош суроолорду бул жерден чыгарабыз. Ооба, Сапат мектебине деле ушул даярдыктар жарайт. Себеби дегенде азыр Акылман лицейде мурдагы Сапаттагылар иштеп жатат да. Ошол Эмиль агай, ал жердеги завучтар, Нур агай, алардын көбүн тааныйм мен. Көбү биздин Каракол лицейинин бүтүрүүчүлөрү. Ошо Сапаттын эле системасын азыр Акылман лицейине киргизип жатышат. То есть мындайча айтканда бир 15-20 жыл мурда Сапаттар күчтүү эмес беле? Ошол сыяктуу болуп калат да Акылман лицейчи. Так, баштайлык анда. Төмөнкү сандар белгилүү ирет менен берилген дейт. Суроо белгисинин ордуна кайсыл сан туура келет? Ниже приведена цифровая последовательность. Определите число, которое должно быть вместо вопросительного знака дейт. То есть бул жерде биринчи 0, 7, 26, анан 63 сан болуп атат. Кийинкиси кайсыл сан деген суроо. Так, А дейт. Бул жерде бизде варианттар жок. Мындай эле сандарын жазып койсоңор болот. Так, муну мен көргөзүп берейин. Анан ушуга окшош суроону берейин, 73 дейт, туура эмес. Даражалар көп колдонулган дебедим бирем. Даража, билесиңер, мисалы үчүн бирдин экинчи даражасы деген бул эмне? Бирди бирге көбөйтөбүз, барабар бир болот, Экинин экинчи даражасы деген бул экини экиге көбөйтөбүз, барабар 4 болот. Үчтүн экинчи даражасы бул үчтү үчкө көбөйтөбүз, барабар 9. 4-түн экинчи даражасы бул 4-тү 4кө көбөйтөбүз, барабар 16. Эми коюп көрөлүк мына 1, 4, 9, 16 бизде эч кандай маалымат бербей эле окшоп айтат. Анча окшогон жок. Демек эмне кылабыз? Мындай эмес окшойт. Экинчи даражасын алдык да, келгиле үчүнчү даражасын алып көрөлүк мунун. Бирдин жана башка сандардын үчүнчү даражасы. То есть биз аракет кыла беребиз, пробовать эте беребиз. Ар кандай варианттарды кылып көрө беребиз бул жердечи. Кошобуз, көбөйтөбүз, кемитебиз. Мисалы үчүн бирдин үчүнчү даражасы бирди 3 жолу жазабыз, анан көбөйтөбүз. 1. Экини 3 жолу жазабыз. 8. 2 көбөйт 2 4, 4 2-ге көбөйтөбүз 8. 3-түн 3-чү даражасы. То есть 3 көбөйтөбүз 3 9, дагы 3-кө көбөйтөбүз 27. Бул деле 4-тү 4кө 4кө 4 4кө көбөйтөбүз 16, 16-ны 4кө көбөйтөбүз 64. Эми бир аз окшоду, Себеби дегенде мына биринчиси бул жерде 1, андан кийин 8, 27, 64. То есть бизге берилген сандар ошо 3-чү даражадан 1ге аз экен да. Мына 1 болсо бул жер 0, 8 болсо бул жер 7, 27 болсо 26, 64 болсо 63. Ушундай экен. Демек кийинки биз подряд кетип атабыз да. 1 2 3 4 депчи. Биринкиси 5. 5-ти 5-ке көбөйтөбүз 25, 25-ти 5-ке көбөйтөбүз 125. 125-тен 1-ди кемитип коебуз, демек 124. Кийинкиси 124 болот экен.
жазып алга. Так, чатты карап коеюн. Мгм. А, биздин эфирде 130, 100дөн ашык окуучуга сабак берип атпайм мен. Бул өтө оор да. Эч жерде көрбөйсүңөр 100дөн ашык окуучуга сабак берип аткан. Ошон үчүн силерге сөз бербей эле коеюн. Жөн эле чатка жазгыла. Кийин сабак болгондо сабакта деле аз эле болот, бир 10 чакты же 10-15 эле окуучу болот. Ошол жерден кенен сүйлөсөңөр болот. Бул дагы азыркы даражалар менен тиешелүү. Муну өзүңөр чыгарып көргүлө. Бир аз ойлонуп. Кийинки суроо. Бул дагы Акылман лицейинин биринчи же экинчи турунда келген суроолор. Ооба, мурдагы эменин жообу 124 болчу. Аны чыгардык. Силерге бир аз практика болсун. Өз алдынча бир мүнөттөй аракет кылып көргүлө. Чыгарып, эми болсо Акылман лицей тууралуу жалпы билген нерселеримди айта берейин. Планда негизи бардык эмелерге, региондорго салынат деп жатышат. Ошко, Бишкекке. Бирок эмдиги жылы пока белгисиз. Бирок бардык 7 облустта тең буюрса болот. Анан биздин курста эми мындай да, Акылман лицейине чын айтканда эми бешке окуган отличник күчтүүлөр өтүп кетет да. Биздин курста бир аз начарыраак окуса деле эми деңгээлин көтөрүш үчүн окуса болот. Себеби дегенде биз тест алып туруп, ошол тесттин негизинде группаларга бөлөбүз да. То есть анчалык чоң амбицияларыңар жок болсо деле окуп, кичине математикаңар жогорулата алсаңар болот. Көрүнбөй атса, агай мага көрүнбөй атат дейт. Көрүнбөй атса анда ошо силердин немеңер менен эле связьыңар начар да, силердикичи ошондон болушу мүмкүн. Анткени бияктан эми дээрлик 90%-на көрүнөт окшойт. Так, 73 дейсиңер, келin эле чыгарып көрөлүк. Туура бекен, туура эмес бекен? Жетишинче күттү окшойт. Андай вертикалдуу карайлык. Так, бир аз чоңойтуп коеюн. 2, 1, 3 дейт, экинин экинчи даражасын алсак, кошуп бирдин экинчи даражасын, кошуп үчтүн экинчи даражасын алсак, экини экиге 4, бирди бирге 1, үчтү үчкө 9. Кошток 14 болуп калат, 36 болбой калды. Демек, кайра ошол үчүнчү даражасын алып көрөлүк. Экинин экинчи даражасы, үчүнчү даражасы, кечиресиздер. Бирдин үчүнчү даражасы, үчтүн үчүнчү даражасы. Бул 8, 1, анан 27. Кошток чын эле 36 болуп калды мына. Тигини 0дун үчүнчү даражасы, мына үчүнчү эмени рядты текшерип көрөлүк. 4-түн үчүнчү даражасы, 3-түн үчүнчү даражасы. Бул 0, 64, 27. Кошток чынап эле 91 болот. Демек, логиканы түшүнүп алдык. Бул суроонун логикасы ушундай экен. 4-түн үчүнчү даражасы, 2-нин үчүнчү даражасы, 1-дин үчүнчү даражасы. То есть 64, 27, анан 1. Кечиресиңер, 2-нин үчүнчү даражасы болчу да. 3-түкү да болуп турбайбы? 8, анан 1 болот. 72, 73. Туура. 73 дегендердики туура. Көбүңөр туура чыгардыңар. Жазып алсаңар болот мында эле. Же мен түшүндүрүп атканда дароо жазып койгула. Убакыт коротпой. Так, азыр.
бир сыйра окугула. Айдинге дейт 400 деген сан жагат экен, бирок 390 жакпайт экен да. 2500 сан жагат экен, бирок 2600 деген сан жакпайт экен. 4900 жагат, бирок 4885 жакпайт. Төмөндөгү төрт сандын кайсынысы ага жагат дейт. Айдину нравится число 400, но не нравится 390. Нравится 2500, но не нравится 2600. Нравится 4200, но не нравится 4885. Какое из следующих четырех чисел ему понравится? Так, бул азыр биз өткөн темалар менен байланыштуу, тоже логика, кандайдыр бир өзүнүн алгоритми бар. Варианттарын кара жазып көргүлө чатка. 600 дейт, 600, 528, 600, 528, 600, 600, көбү 600 болот. М, м. Жазып көргүлө дагы. 555 деген вариант жок. Мгм. Так, келе көргөзүп берейин. Айтканда эле биздин эме менен тиешелүү болчу. Эң биринчи Айсулуу деген кыз туура жооп берди. Андан кийин дагы бир канча жазды, бирок көбүңөр ката кетирдиңер. 600 деп алдыңар да. Окуучулардын көбү 600 деп жазышты да. Логикаңарды түшүнүп атам. Силер эметтиңер, бул акыркы 2 ноль менен бүтүп атса, демек жагат деп ойлодуңар да. Туурабы? А бирок бул 2600 деле акыркы 2 ноль менен бүтүп атпайбы? Бирок жакпай атат. Көрүп атасыңарбы? Демек акыркы 2 ноль бизге мындайча айтканда показатель эмес да. Акыркы 2 ноль болобу, канча ноль ал эмес экен. Силерге негизи подсказка бергем мен буга чейинки суроолордо даражалар депчи. 400 жагат деп атпайбы? 400 деген анткени 20-нын экинчи даражасы да. 20-ны 20-га көбөйтсөк 400 болот. 2500 жагат деп атпайбы? Ал 50-нү 50-ге көбөйтсөк 2500 болот. 4900 болсо 70-тин квадраты. 70-ти 70-ке көбөйтөбүз. Ошентип болуп калат. Демек, эмне экен? Бизде ошо квадратты алышыбыз керек экен. Так, менин экраным катып калды, кечиресиздер. Мгм. Так, кээде болуп турат, экраным катып чыгып кетти. Айтып өткөндөй 4900 бул 70-тин квадраты. Эми варианттардын арасынан кайсынысы бир сандын квадраты экен? 576, Эми квадрат экенин билиңер да, аны силер мынтип таап койсоңор болот. Примерно карап туруп, мисалы үчүн 400 бул 20-нын квадраты болсо, яны 400дөн чоңураак, мисалы үчүн 25 25-ти 25-ке келе көбөйткүлө экен, мен билем. 625 экен. 2, 10, 125, 0, 50. 625, Демек, 625-тен кичинекейирээк санды алып көрөлүк, 24-тү. 24-тү 24-кө көбөйтөбүз. 6, бир көңүлдө 8, 9, 8, анан 4, 6, 7, 5. 576.
Ошол 576 бул 24-түн экинчи даражасы экен. Ушул вариант туура болот. Б варианты туура болот. 552 эмес. 552 552 эч бирөөнүн квадраты эмес да. Мисалы үчүн 23 жок 550 552 эч нерсенин квадраты эмес. Жооп 576 болуп калат. Так, логикалык суроолорду чыгардык. Бир аз алгебралык суроолорду чыгаралы. Эгерде y экини кошсо 4 болот дейт. 3төн x'ти кемитсек 5 болот дейт. Анда 2 көбөйт x минус 6 плюс 2x минус 3y канчага барабар? Бизде мондай маалымат берилди. Y экини кошсок барабар 4 дейт. Эми бул жерден y демек 2ге барабар экенин билип койсок болот, Анткени 2 экини кошсок 4 болот. Анан 3төн x'ти кемитсек барабар 5 дейт. 3төн кайсы санды кемитсек 5 болот. 3кө наоборот экини кошсок 5 болот да. А бирок 3төн экини кемитсек бизде эмне болот? 1 болуп калат. Демек x терс сан экен да. Бул жерде азыр 4-5 класстар билбеши мүмкүн, бирок ушундай терс сан бар. Кыскача түшүндүрө кетейин. Эгерде ушундай 2 минус уда туруп калса, бул плюс болуп калат. Могул 2 минус туруп калса, бул 3 плюс 2 дегендей болуп калат. 5 болуп калат да. То есть ошол x деген бул минус 2ге барабар экен. Терс 2. Мындай жерден карыз 2 сом карызсаңар деген сыяктуу. Так, бир дароо бул жерден сурооңорго жооп бере кетейин. 5-класска көчкөн балдарга болобу дейт. Алар даражаны түшүнбөйт да. Теманы түшүндүрсөңөр кайтарым байланыш болобу? Ооба, сабак учурунда кайтарым байланыш болот. Даража, эми бул даража оңой эле, азыр көргөзүп бергендей эле, даража деген санды өзүнө көбөйтүп коет. Ошол эле. Могул азыр түшүндүрүп аткан терс сандар боюнча бир аз ката кетиши мүмкүн, бирок эме кыйналышы мүмкүн, бирок деген муну дагы биз түшүндүрүп беребиз. Бирок убакыты келгенде азыр биз ар кайсы деңгээли менен чыгарып берип атабыз да. Оор суроолорду, орто суроолорду, жеңил суроолорду. Ошон үчүн азыр түшүнбөй калса деле, бирок биз уровенине жараша группаларга бөлгөндө ал жерде сөзсүз түрдө түшүнөт. Ооба, 12-лерге чейин болот. Ооба, да, это уравнение. На уроках мы объясним это все. То есть азыркы сабакта түшүнбөй калсаңар, полностью түшүнбөйм деп ойлобоңуздар. Мисалы үчүн бул сабактан жок дегенде бир саатта ар бирөөңөр мындай бир суроодон деле үйрөнүп кетсеңер, бул силерге пайда. Y ордуна 2, x ордуна минус 2-ни таптык. Эми могул теңдеменин ордуна ушуларды коебуз. Минус 6 плюс 2x минус 3y. 2-ни x на минус 2ге барабар, минус 2ге көбөйтөбүз. Y болсо 2ге барабар, минус 6 плюс 2-ни минус 2ге көбөйтөбүз. Анан минус 3-тү 2ге көбөйтөбүз. Бул жерде 2-ни 2ге көбөйтөбүз 8, бирок деген бирөөнүн башында минус бар, Бияк минус 8 болуп калат. Минус 6, 2-ни минус 2ге минус 4, минус 3-тү 2ге көбөйтөбүз, минус 6. Минус 6. То есть эмеде эле кадимки сандарда эле просто минустар менен болуп калды, мына 2-ни 2ге 8, 2-ни 2ге көбөйтөбүз 4, 3-тү 2ге көбөйтөбүз 6. Буларды кошуп коебуз го. Кошсок 24 болот, билесиңер. Бирок булардын баары терс сан болгон үчүн минус 24 болуп калат. В варианты туура. Бирок бул өзүнчө бир чоң тема, ошо терс сандар өзүнчө бир же 2 саат бою түшүндүрө турган тема. Аны биздин мугалимдер кенен түшүндүрүп берет сабакта. Сабактар ооба сакталып атат.
Так, бул жерде эки сандын айырмасы 686 дейт. Биринчи сан экинчиден 8 эсе көп. Бул сандардын суммасын тапкыла. Разность двух чисел равно 686. Одно из них в 8 раз больше другого. Найдите сумму этих чисел. А, Биринчи сан экинчисинен 8 эсе көп дейт. Бул жерден биз мындай кылабыз. 8 раз больше. Биринчи сан демек 8 эсе көп болса 8х, а экинчи сан жөн эле x болуп атат. 8 эсе көп болгон үчүн. Анан айырмасы дейт. Айырма деген минус, то есть разность это минус. Мы минусуем. 8x'тен x'ти кемитебиз. Бул барабар 686 экен. То есть мындайча айтканда 8 алма турса, 1 алманы алып салабыз. Бул жерде көрүнбөгөн 1 бар. X деген бул көрүнбөгөн 1x. Эми 8 алмадан 1 алманы алып салсак, 7 алма калат да. Бул деле ошондой. 8x'тен 1x'ти алып салсак, 7x калат. 7x барабар 686 экен. Так эми мына 7x 686-га барабар болуп атат. Мисалы үчүн мындай элестеткиле. Силер мисалы 7 мороженое алсаңар, ал 686 сом болсо, эмне кыласыңар? Бир мороженое канча турат экенин табыш үчүн 686-ны 7-ге бөлөсүңөр, калькулятор менен бөлүп коесуңар, анан бирөө канча сом экенин таап коесуңар. Ушул 686-ны 7-ге бөлөбүз, 9-дан беребиз, 63 болот, 56, 8-ден беребиз, 56 болот, барабар 0. То есть x барабар 56 экен. Эми биз эмнени таптык? 1x, кечирип койгу, 98. Мен бул жерде чатка да карап атып бир аз адашып алдым. Албетте 98 нол жердегini жазабыз. 98, анан 1x 98-ге барабар экен. Эми 0 x деген 98-ге барабар. 8x канчага барабар? 8x'ти табыш үчүн биз 98-ди 8-ге көбөйтөбүз. Мындай кылып ал азыр 98-ди 8-ге көбөйтөбүз. 64, 6 көңүлдө 4'ü жазабыз. 72, 78. 784. 8x 784 экен. Жанакы башына келе турган болсок, бул экинчи сан бул 98-ге барабар, а биринчи сан 784-кө барабар. Эми мунун баарын кошобуз. Анткени бизде суроодо найдите сумму этих чисел дейт. То есть анын суммасын тапкыла дейт. 784-кө 98-ди кошобуз. 2, 7, 8, 882. Б варианты туура болот экен. Бизге берилген маалыматтардан биз ошентип таптык. 882. Так, 251-ди эмнеге 251 дедиңер билбейт экенмин. Бирок эме 882. Так, азыркы суроого окшотуп чыгарып көргүлө, мен түшүндүргөндөй. Ооба, сабак дээрлик 1 саат болот. 12-лерге чейин. Так, жообун азыр өзүм деле билбейм, азыр чогуу эметебиз, чыгарабыз. 441 дегендер чыгып атат, 630 дейт. Суммасын табасыңар, билесиңер.
Так келе көргөзөйүн анда. Биринчи сан экинчисинен 6 эсе көп дейт. То есть биринчиси 6х болсо, экинчиси x болот экен. Экөөнүн айырмасы 315 дейт. Разность 315. 6x'тен x'ти кемитебиз, бул 315 болуп калат. 5х барабар 315. Жана айткандай 5 мороженое 315 сом. Демек, бирөө канча турат экенин билиш үчүн 315ти биз 5ке бөлөбүз. 315ти 5ке бөлөбүз. 6дан беребиз 30. Кемитебиз 1 калат. 3төн беребиз 15. Демек, 1х 63кө барабар экен. Эми алтоо канча турат экен табабыз. 63-тү 6га көбөйтөбүз. 8, бир көңүлдө 36, 37, 378. Эми 378ге бул биринчи сан да, экинчи сан болсо 63. Буларды кошсок 1, 4, 4, 441 болду. Б варианты туура. Көбүңөр 441 деген болчу чыгар. 441 туура болот. Так, жазгандардын көбү 90% дээрлик түшүнүп атат. Анча мынча түшүнгөн жокпуз деп жатышат. Ал деле түшүнүктүү. Түшүнбөй жатканга эми нормалдуу, бир сабакта эми көп түшүнүп азыр түшүнбөсө бул нормалдуу. Болгону дагы бир нерсе айтып кетейин. Бул түз эфир мындай силерге таанытуу эле да. Бул сабак сыяктуу элестетпей эле таанытуу. Анан 141 окуучу азыр түз эфирде, ошон үчүн баарыңарга эмете албайм, бирок бир 10-15 окуучу болсо биз кененирээк түшүндүрөбүз. И группаларга бөлгөндө ал жерден кененирээк түшүнөсүңөр. Орус группа орусча өтүлөбү? Орус группага орусча өтүлөт. Курстун баасын сурап атат. Айына 4000 сом, бирок курс тууралуу сабактын аягында кенен түшүндүрүп атам. Сону түшүндүрдүңүз дейт. Рахмат. Кол чабуулар болуп атат. Так, азыр муну эметелик. 36 мүнөт ушунда. Бир сааттан бир аз эртерээк бүтүрсөк болот экен. Сонуна абдан сонун дейт. Рахмат. Курс 20-июлда башталат. Ал курс тууралуу сабактын акыркы 10 мүнөтүндө кенен маалымат бере кетем. Акча дейт 4-7 катышында бөлүштүрүлдү дейт. Жалпы сумма 330 сом дейт. Көп алган адам канча сом алды дейт. То есть акчаны 4-7ге бөлүптүр да. Мындай болот да. 4-7 да. Орусча айта кетейин. Деньги разделили в отношении 4/7. Общая сумма 330 сомов. Сколько получил тот, кто получил больше? Разделили 4/7. То есть кто-то взял 4х, а кто-то взял 7х. Вместе у них 330 сомов получилось. То есть бирөө 4х сом алыптыр, бирөө 7х сом алыптыр. Суммасы 330 сом болуптур. 4х-ке 7х кошобуз, 11х барабар 330. И жанакындай эле, 11 мороженое 330 сом турат. Бир мороженое канча сом? То есть х барабар 330ду 11ге бөлөбүз. Х барабар 30 сом болуп калат. 30 сом болуп калат. Х бул 1х 30 сом экен. А бизде кайсыл эле 4х менен 7х бар болчу. 4тү 30га көбөйтсөк 120, бирөө 120 сом алыптыр, а бирөө болсо 210 сом алыптыр. Келе текшерип көрөлүк. 120га 210ду кошток, чындап эле 330 сом. Көрдүңөр, 4кө 7ге бөлүштүрүлүптүр. Демек бирөөсү 120 сом, бирөөсү 210 сом алыптыр. Ошо көбү канча алды дейт. Спрашивается, кто получил больше? 210 сом алган адам көп алган. Г варианты туура. Так, варианттарыңа карайын. 210 сом дейт, 180, 210, 230, 210 туура. 210 дегендер туура. Эгер ушул суроолор кээ бирөөңөргө жеңил келип атса, биз сабакта оор суроолор, мындан оор суроолорду өтөбүз. Кээ бирөөңөргө аябай эле оор келип атса, аларга
Жеңил суроолорду өтөбүз. Агай 4-классты бүттүм, катышсам болобу дейт. Мага сабак жакты. Албетте катышсаң болот. Сага деңгээлиңе жараша суроолорду берип, сабактарды өтөбүз. Эми ушул суроону өз алдынча чыгаргыла. Азыркыга эле окшотуп. Агай жаман окуп, бирок айына 100 000 берип окуса болобу дейт. Сурооңузду жакшы түшүнбөдүм. Жеке катка байланышсаңыз болот, сабак деген же болбосо индивидуально деп жатасызбы? Дээрлик баарыңар эле туура чыгардыңар. 240 болду. Окуй албай бирок көп акча берип окуса болобу? Болот, андай кылсаңыз. Эми индивидуально ошентип аракет кылып көрсөңүздөр болот. Агай сону түшүндүм дейт. Хорошо, түшүнсөңөр эле болду. Келди, анда түшүндүрүп кетейин. 5ке 8 болуп бөлүптүр. Демек, бирөөсү 5х сом алыптыр, бирөө 8х сом алыптыр. Экөөнүн суммасы 390, 13х барабар 390, х барабар 390 минус 13. Бөлөбүз 13кө. Х барабар 30. Эми жанакы эми 8х алган адам көбүрөөк акча алды да, эми 8 5ке караганда көбүрөөк. Ошон үчүн 8 деле дароо 30га көбөйтүп, биз 240 деп таап койсок болот. В варианты туура. Кийинкиге дейт. Мен дагы түшүндүм дейт. Агай түшүндүм. Агай ноутбук аркылуу зумга кире албай жатабыз. Код жөнөтүңүз сураныч. Кодду деле карап атыптырмын. Биз бул менен каяка даярданып жатабыз? Акылман лицейдин тестине же болбосо 5-6 класстын материалын үйрөнүү. Так, тигил башкабы, бул башкабы, кайсыл? Агай зор түшүнүп атам. Сонун. Жакшы, отзывдар келип атат. Рахмат, түшүндүм дейт. Силерди көрүп алып мен дагы сүйүнүп атам. Эми бул кийинки суроо, азыр муну чыгарабыз. Акыркы суроо бул. Ушуну түшүнбөй калсаңар, эч эме болбогула, Мындай, мен түшүнбөй калдым дебегиле. Бул деген бул экранда көрүнүп турган бул акыркы суроо. Бул жанакы биринчи группа, эң кыйындар, күчтүүлөр менен ушундай суроолорду чыгарабыз. То есть бул дароо түшүнүп, 4-5 класстагы деле дароо түшүнүп кетиши, түшүнбөй калышы мүмкүн, бирок эми колдон келишинче түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Жакшы, өтсөк бекер окуйбузбу? Ооба, Акылман лицейине бекер окуйсуздар. Так, жооп дароо эле жазып баштаңар, 6 деп. 6 деген туура эмес.
алты деген туура эмес. Келе мен эметейин, негизи бирөө туура чыгарды. Чыгарылышын келе түшүндүрө кетейин. Канча ноль менен аяктайт? Бул бир аз оор суроо, даже олимпиадалык суроо. Айтып кеткендей. То есть бул деген бирден 44-кө чейин сандарды биз көбөйтөт экенбиз да. Мисалы үчүн бирди экиге көбөйтөбүз, эки болот, үчкө көбөйтөбүз, алты, төрткө көбөйтсөк, эмне болот? 24 болот да. 24 болот, бешке көбөйтсөк эмне болот? 120 болот, эмне болот? Бир ноль менен аяктап атат. А биз болсо бирден 44-кө чейин сандарды көбөйтүп чыгышыбыз керек экен. Албетте, муну эч ким көбөйтүп чыкпайт. Анан ноль каяктан пайда болду? Ноль деген ноль эки менен бешти көбөйткөндө 10 болот да. Ошентип акыркы цифрасы ноль болуп калат. Демек биз экилер менен бештерди карашыбыз керек. То есть эки дегенде бул жуп сандар. Жуп сандар менен а, бештерди карашыбыз керек да. Бештерден канчоо бар? Жуп сандар бештерге караганда көп болгон үчүн биз ошол 5, 10 деген сандарды карайбыз. Так, чатка көп киши жазды, мен эмете кетейин. Ооба, ооба, эметкендер көп жаза бербей эле, Realme Pro туура чыгардың. Эми бирден 44-кө чейин кайсы сандар бар? Бешке бөлүнө турган 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, анан 40, Мындай караганда 8 сан болуп атат. 8 сан болду. 5тен 8 болуп атат. Бирок деген бир айырмасы бар. 0,25те 2 5 бар да. Бул 5 көбөйтүү 5. Башка жерде калгандарда бирден эле 5 бар. Ошентип жалпысынан 9 5 болуп атат дагы. Демек акыркы 9 цифрасы 0 болот. Акырында 9 0 менен бул бүтөт. Оор болду, кичине түшүнбөй калганыңарды, көбүңөрдүн түшүнбөй калганын сезип эле жатам. Оор болот деп айткам. Так, агай көчөкү күндү сабактын кайсы жерден көрө алабыз? YouTube'дун ссылкасы бар группада. Түшүнбөй калдым дейт, тура эле. Бир аз дагы түшүндүрүүгө аракет кылайын. Карагыла. Мисалы үчүн 2ге 5ти көбөйтсөк 10 болот атат, Бир 0 менен аяктап атат. 4кө 5ти көбөйтсөк барабар 20. Бир 0 менен аяктап атат. Мисалы үчүн 2ге 10ду көбөйтсөк 20. 6га 10ду көбөйтсөк 60. То есть ушулар могул 5 дегендер, 10 дегендер, же болбосо мисалы үчүн 6га 15ти көбөйтсөк барабар 90. 15 деген сандар эмне болуп атат? Акырында 0 берип атат да. Ошо акырында 0 берген сандар керек. Булар 5ке бөлүнө турган сандар. Ошо акырында 0 берет. И анан бир эле айырмасы ушул 25 деген, мисалы үчүн 4тү 25ке көбөйтсөк эмне болуп атат? 100. 25 деген 2 0 берет бизге. 25 2 0 берет. Анткени 25-тин ичинде байкасаңар 5 көбөйтүү 5 бар. Ошентип жалпысынан 9 5 болуп жатат. 44-кө чейин 9 5. Мындай кылалычы, мен силерге мындай кылайын. Эми формуласын көргөзүп берейинчи, Логикасын көргөздүм, эми формуласын. Мындай кылабыз. Бирден 44-кө чейин болуп атпайбы? Негизи математиканы эки түрдүү мен түшүндүрөм да. Бирөөнү башында логикасын түшүндүрөм, анан азырынча логикасын пока түшүнө электерге ошо алгоритмин жаттап алсаңар болот да. Мисалы үчүн 44-тү, жаттагыла, эстеп алгыла. 44-тү биз 5ке бөлөбүз. Бул барабар 8 бүтүн бир нерсе болуп чыгат да биздечи. 44-тү 8ге 5ке бөлсөк 8ден беребиз 40 болот да. Анан бул жерде примерно 8 деп коелук. Анан ошол натыйжаны 8ди дагы бир жолу 5ке бөлөбүз. Эмне болуп атат? Бирден көбүрөөк, примерно 1 калат. Уже 1 уже 5тен кичинекей да. 1ди уже 5ке бөлсөк эмне болот? 0 калат да примерно. Анан ушуларды эле кошуп коебуз жөн эле. 8ге 1ди кошуп коебуз, барабар 9 болду. Ооба, 44 факториал. Ушул кыска жолу түшүнүктүүрөөк болду окшойт. Кел эле дагы бир жолу көргөзүп берейин силерге.
М, мисалы үчүн 1-65 чейинки сандардын көбөйтүндүсүн деп коелу, э. 1, 2, 3 деп кете берген 65 чейинки сандар. Мындай кылабыз. 65-ти 5-ке бөлөбүз, 13 чыгат. 13-тү 5-ке бөлөбүз, 2 бүтүн бир нерсе чыгат. Биз 2 эле деп жазып коебуз. Ошо 5тен кичинекей болгондон кийин токтотобуз. 13-кө 2-ни кошобуз. Жооп 15 болот. 15 0 менен аяктайт. Эми түшүнүктүү болдубу ушундай түшүндүргөндө? Ага, именно эмнеге 5 дейт? Анткени 5 бул 0 эмне деген сөз? 0 деген 10 деген сөз да. Акыркысы 10го көбөйтүү. 10дун ичинде 10ду кантип алабыз? 5ке 2-ни көбөйтүп алабыз да. Ошон үчүн 5. Эми окшош суроону берейин. Түшүнгөн болсоңор. 1, 2, 3 деп көбөйтүп туруп 91-ге чейинки сандарды көбөйтсөк, канча 0 менен аяктайт? Ушуну чыгарып көрөлү. 1ден 91-ге чейинки сандарды көбөйтөбүз. 13-кө бөлгөн жокпуз. 65-ти 5-ке бөлсөк 13 чыкты. Анан 13-тү 5-ке бөлдүк. Так, жооптор келип атат. Азыр айтпай турайын. Туура чыгаргандар бар, туура эмес чыгаргандар бар. Мгм, мгм. 21 же 22. Ооба, туура. Активдүү жазып атасыңар. Азыр муну түшүндүрүп берип туруп, анан эме алам. Курс тууралуу маалымат бере кетем. И сабактан кийин группадан дароо чыкпай тургула, үй тапшырма жөнөтөм, э? Ошол сабакта өткөндөрдү бир силер кайталагыла деп силерге тапшырма жөнөтөм. Так, келдиле. Көргөзө берейин. Эмне алабыз дедик? 91-ди 5-ке бөлөбүз. 18 болот. 18 бүтүн бир нерсе чыгат, бирок биз 18-ди ала беребиз. Анан 18-ди 5-ке бөлөбүз, барабар 3 чыгат. И 3 уже 5тен кичинекей, уже экөөнү кошуп коебуз. 18-ге 3тү кошобуз, барабар 21 болот. 21 0 менен аяктайт. Мгм. Так. Жакшы, туура жооп бердиңер. Тапшырма көп болот. 10 суроо болот. Муну мен абдан жакшы түшүндүрдүм дейт. Сонун. Ооба, 91-ди 5-ке бөлсөк 18-ден бир аз көбүрөөк болот, бирок биз 18 деп ала беребиз. Именно ушул суроодо. Так, сабактан кийин жөнөтөм тапшырманы, э? Экран көрүнүп атат, э? Жанакы. Эми курс тууралуу. Бул 5-6 класс математика курсу. Негизги 5тен 7-ге секирип аткандар үчүн, бирок деген 6-ны бүткөндөр үчүн дагы кайталоо болот. 7-ни бүткөндөр үчүн дагы эгер
бешинчи алтынчы класстардын материалында пробелдер болсо бүтүрсө болот. Себеби дегенде мындай да, жетинчи класстын болуп, жетинчи классты бүтүрүп, бирок математикасы начар болсо, дароо сегизинчи, жетинчи класстын темаларын үйрөнүп кете албайт. Бештеги, алтыдагы пробелдерди бүтүрүш керек да. Ал темалар бүтпөй туруп, кийинкилер кантип бүтүрмөк эле. Анан үчүнчү, төртүнчү класстарды бүтүрүп, бирок күчтүүрөөк болгондор болсо дагы азыртан бешинчи, алтынчы класстын материалын окуй берсе болот. Так, курс ошол айткандай эле бешинчи, алтынчы класстын окуучулары же төрттөн жетиге чейин деп койсок да болот. Акылман лицейине даярданабыз. Олимпиадага даярданып жаткандар үчүн дагы болот. Ар кайсы деңгээл, себеби дегенде тест аркылуу деңгээлин аныктап туруп, биз ошого карата топторго бөлөбүз. Сабактар бизде онлайн болот. Негизи Telegram группага кошобуз, бирок Zoom'дун ссылкасын жөнөтөбүз ушундай эле. Ушундай форматта онлайн болот. Болгону группада эми 20-га чейин окуучу болгон үчүн ар бирөөңөр менен электронго жетишебиз. Кайтарым байланыш болот. Каалаган учурда сурасаңыз болот. Үй тапшырма берилет. Орус группага өзүнчө орусча берилет, кыргыз группага өзүнчө кыргызча сабак берилет. Сабакты мен бербейм, биздин агайлар, эжейлер берет, күчтүү. Биз тандап алган жүздөгөн мугалимдердин арасынан эң мыктыларын тандап алдык. Жыйынтык сөзсүз түрдө болот. Мен өзүм дагы олимпиадчик болчумун. Сапат лицейин бүтүргөм, Түркиядан университет окуп келгем. Быйыл 17 окуучум Акылман лицейине өттү. 8 окуучум областтык райондук олимпиадалардын жеңүүчүсү болду. Жыйырттан да жакшы упайлар алышты. Эми жыйынтык болот дегенде 100% албетте олимпиададан жеңет же болбосо 100% Акылман лицейине өтөт деп биз кепилдик албетте бере албайбыз. Бирок дегенде өзүңөр байкайсыңар да, мындай жылыш болот. 3кө окуп калган бала 4кө окуп алат, 4кө окуган 5кө окуп алат дегендейчи. 5кө окуган олимпиадан жеңет, Акылман өтөт буюрса. График мындай болот. Жумасына 5 күн 1 сааттан сабактар ушул 3 эменин бирөөсүндө болот. Же 9-дан 10-го чейин, же 10-дон 11-ге чейин, же 11-ден 12-ге чейин болот сабактар. Баасы бир айга 4.000 сом. Бир ай дегенде эми 4 жумада 20 сабак. 4 жума 4.000 сом. 2 айга дароо төлөйм десеңиздер 11 сентябрда бүтөт. Бул 7.500 сом. То есть 500 сом скидка болот. Анан кийин деле улантабыз, бирок дагы бир сыйра тест алып туруп, кийин сентябрда, октябрларда кайра улантабыз. Келе суроо. Курс бүткөндө сабак канчага сакталат дейт. 1 жылга сакталат. Сабак бүттү, сабак бүттү. Сабак кызыктуу болду, рахмат. Анан кызыксаңыздар, сиздер менен биздин менеджерлер байланышат да. Ошолорго чыгып жазып койсоңуздар, уже эртең сабагыбыз башталат. Менеджериңер жок болсо, анда мен менен байланышсаңар болот. Же группага жазып аткан менеджерлер менен байланышсаңыздар болот. Жооп берип коюңузчу. Сураныч дейт, 4кө көчүп жаткандарга 4-класстын деңгээлинде барбы курс дейт. Жок, ал курс жок эле. Сабак кызыктуу өттү, рахмат. Ютубка чыгат. Сабактар түштөн кийин болсо жакшы болмок. Ошо биз түшкө чейин деп көбүн эметип койдук да. Канча балл менен өтөт лицейге? Ал балл менен эмес, эң алдыңкы бир 150-200 окуучуну алат. Тапшырма жөнөтөм. Үчтөн төрткө курстар жок. Эми үчтөн төрткө кичине күчтүүрөөк болсо окуса болот. Сабак 4.000ден көтөрүлбөйбү кийин дейт. Ошо математика менен логика 4.000ден көтөрүлбөйт. Эми 1 жылга кепилдик бере алам, 1 жыл бою 4.000ден көтөрүлбөйт. Тема өткөндөн кийин ооба экзамен тапшырат. Вип класстарга өзүңүз өтсөңүз болот. Азыр кичине убактым болбой жатты эле. Бирок тигил мугалимдер деле эч кандай айырмасы жок. Мен өткөндө эле өтүшөт. Даже жакшы деле өтүшү мүмкүн менден.
Сааттарын көргөзүп коюңуздарчы. Сааттары мына. 9 класстар үчүн азырынча жок эле бизде. Сабак бүттү, сабак бүттү. Жакшы мугалим экенсиз. Чоң рахмат. Сонун агай. Бир ойун кылсак болобу? Ошо мугалимдер менен байланышыңыздар. Кеч биз ошо сентябрларда башталат да, ошондо кечирээк болуп калат. Агай саламатсызбы? Саламатчылык. Акырман сен канча балың өтөт? Ал белгисиз. Ооба, жаман окуган деле 4 мүнөт окутуп окутсаңыздар болот. Көп нерсе үйрөндүм деп тапшырма бериңиз. Респект. Өткүнөн тест болот. Окшош суроолор келип атат. 11 сентябрдан кийин деле курс болот. Ал жерде башка темаларды өтөбүз. Так, болду окшойт уже суроолор кайталанып атат. Сонун агай дейт. Жакшы сөздөр жазып атасыңар. Рахмат. Ошо түштөн кийин болбой калып жатат да. Тилекке каршычы. Саламатчылык, бул сабактар кайталанбайт. Башка сабак, башка темаларды өтөбүз күзүндө. Жок, 2 айдан кийин башка темалар болот. Хорошо, анда. Саламатта калгыла, биздин менеджерлер менен дагы байланышкыла, кызыксаңар уже эртең башталат. Бүгүн төлөп жетишип калыңыздар, эртең сабактарыбыз эртең менен башталат. Ооба, эртең башталат уже сабактар.